Аял измена кылба. Эркек үчүн эң удар нерсе измена. Аялдын кыянаты. Бул ишенесизби, өлүмдөн дагы кыйын маселе да. Эриңизди өлтүрүп туруп анан кийин кыянат кылсаңыз, эриңизге бул жакшыраак, жеңилирээк тиет да. Бычаксыз союш. Баягы өлүгүң жерде каргыл, иттер жегер деген сөз бар го. Баягы чалараак көмүлүп калган, жерден бийигирээк көмүлүп калса, иттер талап өлүктү чыгарып жеп салат. Сөйүк да кор болот да. Ошол өлүм дагы жакшыраак да эркек үчүн, аялдын кыянатынан көрө. Бүгүн уялбастан, каратып туруп, атайлап кыянат кылган аялдарыбыз пайда болду бүгүн. Муну мен эч бир темага даярданбастан, же буну изчетет бир жерден окубастан, азыр жашоодо болуп аткан ситуацияларды сиздерге айтып көрүп атам да, айтып берип атам. Ичимде ушунчалык күйүт менен, чын жүрөктөн айтып атам бул сөздөрдү. Муну албетте сөз эсин табат, башыга түшкөндө көрүп атат азыр менин сөздөрүмдү, угуп атат мисалы үчүн. Уялбастан күйөөсү болуп туруп, эр болуп туруп, гүл көтөрүп жүргөн, бирөөдөн мороженое алган, уялбастан интернетке чыгып алган, Instagram, TikTok ошол жактарга фотолорун коюп аткандар, эр болуп туруп, уят. Уялбастан палпаңдап мороженое жеп жүрүп, уялбастан бирөөнүн машинасына уялбастан чыгып, каалаган ишиңди кылып, машинада ишиңди бүтүрүп, уялбастан бирөөнүн киносун алып, киносун көрүп, жөн эле киного бардым, жөн эле гүлүн алып койдум, жөн эле сүйлөшүп койдум деп уялбастан бетиң менен айтып аткан сен адамсыңбы дегим келет. Сен дагы аялсыңбы дегим келет. Сен дагы бирөөнүн аялы болуп бала төрөштү ойлотасыңбы дегим келет. Сенден адам төрөлөбү өзү? Сен өзүңө бир көзгө карап суроо берип, мен адаммынбы? Күйөөң болуп туруп, ери болуп туруп, көзүнө чөп салып жүргөн аялдар эриңизди өлтүрүп эле коюң, андан кийин кыянат кылың. Себеби бул өтө удар нерсе, эркек үчүн көтөрө албайт, көтөрүлгүсчүк болот. Мына эки желкесинде боштук пайда болот, ошол боштук никогда толбойт. Сизди көргөн сайын нефтене берет, сизди көргөн сайын жарасы жаңылана берет. Эмне үчүн? Анау келип атат дейт да. Анау келип атат дейт. Сөнбөйү менен көрсөтүп коет. Сизди адам катары көрбөй калат. Ичиндеги күйүттү эч качан өчүрө албайсыз. Өмүр бою ал күйүт кайсыдыр бир пайызда баары сизге карата жек көрүү болот. Бул канча жакшылык кылсаңыз дагы, миллион дүйнөнүн каягына барып келсеңиз дагы бекер. Сиз измена кылдыңыз. Анын көз оңунда сиз автоматтык түрдө сойкулга айланасыз. Сойкунун төшөгү ар түрдүү. Күндө ар кимдин үйүндө түнөйт, ар кимдин сүймөнчүгүнө айланат. Бүгүн ошол форматтагы прям жатып жүргөн сойкулар эмес, ошого чейинки процесстеги сойкулар. Анын тамагын жеген, киносун көргөн, машинасында жыргап жүргөн, убакыт өткөзгөн. Главный төшөк маселеси болбосо болду, мен ошол нерселерди кылып жүрө берем деген түшүнүктөгү кыздарыбыз пайда болду бүгүн. Аллах Таала кереметтүү Куранда вала тaqrabu zina, зинага жакындабагыла дейт. Зинаны кылгыла, же ошонун себепчи нерселерди кылгыла деген эмес, зинанын себебине жакындабагыла деген. Мекендештерим, бул зина не дегени? Эң жаман жери мекендешим. Бул зина магнит сыяктуу нерсе. Эмне үчүн Аллах Таала зинанын себептерин кылбагыла деп атат? Себеби бул зина ушундай магнит сыяктуу. Бири-бириге жакындаса эле болду, тиет жабышат. Магнитти кармап бири-бириге жабыштырып көрсөңүз, жакындагандан кийин башкара албай калат, автоматтык түрдө өзү жабышат. Себептерин кылып алып, уялбастан мен жөн эле сүйлөшүп койдум, жөн эле фото коюп койдум, анандай кылып койдум, мынандай кылып койдум деп өзүн актаганга аракет кылат. Бети жок, бетбактар, уяты жоктор, абири жоктор, намыссыздар, тозокко киргилдер. Силердин даражаңар ошол, силердин жеткен жериңер ушул. Силерге тозок барлыгы үчүн алхамдулилла дейсиң, шүгүр дейсиң. Уялбастан кыянат кылып, измена кылып, мен ушундай кылып койдум, жөн эле мындай кылып койдум дейт. Бети жок, бетбак. Ушундай адамдар барлыгын билип, тозок барлыгына шүгүр кыласың. Аларды жок кыла албайсың, өлтүрө албайсың. Алардын эң жакшы жолу жөн эле ажырашып кетиш керек. Ага эң жакшы татыктуу жазанын өзү ошол. Урматтуу эже карындаштарым, суранам, өтүнөм, кыянат кылбаңыз. Ал кандай форматта болбосун, кыянат, измена. Бул кино көрүш болсун, жөн эле мороженое жеп коюш болсун, жөн эле фотоңузду коюп, жөн эле сүйлөшүп жүрүшүңүз болсун. Бардыгы кыянатка кирет. Эркектин көз карашында бардыгы измена, бардыгы кыянат. Ошондуктан макул мен жаман көрүнөйүн сиздин көзүңүзгө. Бирок суранарым,
эч качан кайсы форматта болбосун күйөөңүздүн көзүнө чөп салбаңыз. Ишене бериңиз, өзүңүз да береке таппайсыз, күйөөңүз дагы береке таппайт. Буга 100% ишенем. Мындан кийин тобо кыл. Тоболордун эшиги ачык турат. Жараткан баардыгыбызды кечирсин. Аялдардын изменасынын 3 түрү бар. Биринчи зынага чейинки измена, андан кийин 3-ncü процесстеги измена. Эң жаманы зына. Бирок бүгүн көпчүлүк кыздарыбыз, аялдар жеңил ойлойт. Эмне үчүн? Себептер өтө көбөйүп кетти. Мужской, женский, туалет бир, соцсеттер өтө тездик менен, сообщениялар аркылуу, интернет аркылуу баарлашууну өтө тездик менен бири-бириге жакындатып койду. Ошон үчүн бирөө менен сүйлөшүп коюш, бирөө менен мындай мамиле кылып коюш же кол берип коюш жөнөкөй көрүнүп калды да кыздарыбызга. Албетте бул жерде союздун дагы өтө терең таасири бар. Мен айткым келет. Жөн эле сүйлөшүп коюш же мамиле кылып коюш. Бүгүн студент жигиттер студент кыздарды сыйлап жүрөт. Той берип, аш берип, наваттай чай берип, ушинтип жүрөт. Бир жерин кысып, жакшына окууңду оку, мектебиңди оку дей турган бирөө жок да. Сен өзүң студент болсоң, анан кыздарга кафе этип чай берип жүрөсүң. Мисалы үчүн да. Кыз бала эми да мамлекеттин буйругу, бул мамлекеттик деңгээлде биз чогуу бир партада окушубузга, шартыбызга байланыштуу туура келет. Бирок бир кыздан барып өчүргүч алып, анан жылмаюусун көрүп, фигурасын көрүп, өчүргүч алганыңдан көрө өчүп кеткениң жакшыраак да. Бир жыл экзаменден калып кеткениң жакшыраак ошол кыз менен мамиле кылып кеткениңден көрө өчүргүч себеп болуп. Бул өтө оор темалар да. Чындыгында ошо жылмаюудан, ошо көз караштан, баштагы дегендерден башталат да бардыгы. Этият бол. Этият бол. Баштапкы биринчи тепкичтеги изменалар. Ал эми экинчиден мен кыздарга айтарым, бардык кыздарга айтарым, бир жигитке өмүрүңдү байладыңбы? Бир жигит сага чындап үйлөнөм деп өмүрүн байлап атабы? Мындан кийинки процесстеги бардык ойношторуңду, Кудайым өзү кечирсин, жигиттерди токтот. Токтот. Ал классташ болсун, мектепте окуган болсун, университетте, коллежде, армияда кыскасы айырмасы жок. Каерде болгон жейиштир. Лаш иштүүңдү, музыкаңды жейиштир. Ой, мен камазчы досум эди. Ой, мен фуранын ичинен не кыласыңар силер? Мисалы үчүн айтчы. Ал фурачы болсун, башкачы болсун, ал стройкада иштесин, айырмасы жок. Ким болбосун мамилеңди токтотушуң керек. Эркектин көзүнчө бул өтө удар. Ким болбосун эркек менен мамиле кылышың бул эркекке удар болот. Сен актанасың, аны айтып, буну айтып, бата-бата деп ардекени айтып актанасың. Бирок күйөөң сени никогда актабайт. Анын көзүнчө сен даражаң, бийиктигиң, ар-намысың төгүлүп бара берет. Сен айтасың башында мамилең башкача, азыр неге? Азыр сен аркаң ачылып атат. Сенин мектептеги досторуң уялбай түн 2-де чалып атат. Ери болуп туруп каалагандай мамилени кылып атат. Билесиңби, кээде ошол мурдагы жүргөн жигиттериң же мурдагы классташтарың жакшы болуп кеткен эмелериң келип күйөөң менен ажырашып кетишиңе себепчи болот. Көп мындайлар өтө толтурат. 20 жылдык, 10 жылдыкта да көрүп атабыз мисалы үчүн туурабы? Эски жазбалар козголуп кетип, жахилия доору келип кетип кайра көп нерселер болуп кетип атат мисалы үчүн. Айтайын дегеним, кыз бала сен жейиштир, ошого чейин ким болбосун, ал камазчыбы, фурачыбы, башкабы. Неге именно ошол, мисалы үчүн? Толтура классташың бар, неге бири ошол менен сүйлөшөсүң, мисалы үчүн? Вопрос аркасынан вопрос, уруу бирөө, бирок күмөн миңте, уруу битте, күмөн миңте дейт. Ошондуктан жейиштир. Жейиштир. Арам иштериңди жейиштир. Бүгүн эң жаманы соцсет жеңил кылып көрсөтүп койду бардык нерсени. Бирөө менен ойношту, измена кылып коюшту, кинолор, соц тармактар өтө жеңил көрсөтүп койду да. Ошондуктан кыздарыбыз, балдарыбыз, өсүп келе аткан поколение бул нерселерди жеңил көрүп калды. А так бул өтө чоң намыс. Намысты тискери бурап көрсөтүп койду да бүгүн медиа. Медианын күчү өтө күчтүү болуп барат. Бирөө менен торт жеп коюшуң, бирөө менен жөн өзү сүйлөшүп коюшуң, эриң болуп туруп, бирөөнүн машинасына отуруп чыгып кетип калышың, киного барып коюшуң, бүт бардыгы арам. Сен ойлобойбу, төшөктө жатып коюш измена деп. Жок, бардыгы измена, бардыгы күнөө. Хорошо, күйөөңдөн жашырасың,
жашырып келдиң ушуга чейин, күйөөң көз жумуп койду, макул. Бирок эртең жараткандын алдында эмне жооп бересиң? Сага сөз таасир кылбайт. Себеби сен адамдын катарынан кошулуп кайра чыгып, өзүңдүн ким экениңди, бадамбактагы маймылмынбы же жаңа кызардагы киммин деп өзүңдү өзүң суроо берип туруп калган учурун да. Измена кылба. Кайсы тепкичте болбосун измена кылба. Мектепке чейинки, ага чейинки, буга чейинки эриң эч качан билбесин. Сени периште деп билсин. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде чыпы чыга турган болсо сенден, өмүр бою шек менен карайт сени. Узактан көрүп туруп эле ким келип атат, анан келип атат. Эч качан аялым дебейт да. Жүрөгүн ушунчалык удар калып кетет. Хорошо кечирет, хорошо жакшы жашайт. Балдарым үчүн, ал үчүн ар кандай себептерди эркек киши өзү үчүн ойлоп табат. Бирок билесиңби, жан элеси өмүр бою эзилип өтөт да. Эриңе өчөшүп, эриңе измена кылба, кыянат кылба. Бүгүн эри билип билбей кээ бир леви правый басып кое турган болсо, ошого бир кыламын дейт да. Бул бир кылды, мен да бир кылышым, бирөө менен жатышым керек, ошондо бир болобуз деп туруп, башка эркекти таап туруп, ошо менен жаткан аялдар бар. Муну мен жомок эмес, асмандан эле айткан жокмун мекендешим. Бүгүн реал болуп атат да. Устаздарга ушул суроолор келип атат. Ошого биз күбө болуп атабыз ушу процесстерге. Прямо мына көздөрүң агып агыр көздөр күбө болуп атат. Не кылайлы? Ушундай жамандыктар бүгүн көбөйүп аткан учуру. Эринин кучагына уялбастан деп жылмайып кирип кетет. А эртеси күнү башканын кучагына ушундай кирип барат. Аллахым өзү сактасын мындайдан. Эркек үчүн эң жаман нерсе. Чалып 4 балабыз бар дейт. Суроону караң. 2 бала башка классташымдан дейт. Бирок бул күйөөм дейт. Ушунчалык жакшы адам дейт. Мага ишенет дейт. Расында тынымсыз багып атат 3-4 баланы дейт. Бирок 2 бала андан экендигин билбейт дейт. Бул эркекти мен Россиядагы эркектин ордуна өзүм коюп көрдүм да. Сен өмүр бою жаныңды берип, жебей жедирип, кийбей кийдирип, баланы тарбия кылып өстүрүп атасың. Бирок ал бала башка бирөөдөн болгон. Эркектин өмүрү сурап да. Эркектин эң чоң нерсеси, прям эң чоң глобалдуу темасы эркектин бул бала калдырыш, тарбиялоо. Мындан артык миллиард сом үй, машина, өлүп кетсин барды. Тарбиялоо баладан башка эч нерсе калтыра албайбыз. Дүйнөдөн ордубузду ошо балабыз үчүн бошотуп беребиз. Өлөбүз деген мажет. А ошо баланы сен башка бирөөдөн алып атсаң, эже карындашым, сен кимсиң? Сен дагы адамсың. Сен күзгө караганда, мен чырайлуумун, мен мындаймын, айжамалмын деп караба сен. Адаммынбы деп карачы күзгө. Ичиң менен сыртың туура, аз-маз туура келтирчи. Хорошо жүзүңө макияждарды чалапла, бирдеге кытайский химияны коюп алып, сулуу болуп, кичине чампайган курсагыңды киргизип, атайын тартмаган маждарды кийип, формалардын чырайлуу үчүн кымбатын кийип, арам акчага арам жүргөндөрүңө көрүнгөн баладан акча алып, тиремчилик кылып, фигураңа алданган жаш балдар 5-10 сом берип, эртең карыгаңда ошо сени ишенген фигураң, эмчектериң асылып калган учурда сүйлөшөбүз. Дей турган адам жок. Урматтуу эже карындаштарым, сен кайф рахат кылып, жыргап жүрүштү ойлоп калбай. 18-ден чыккандан кийин 20да турмушка чыгам, 2 жыл кайф кылып жашап алайын, 5 жыл кайф кылып жашап алайын деген түшүнүк пайда болуп калды бүгүн кыздарыбызда. Кудайым өзү сактасын, бул туура эмес түшүнүгүңөр. Эрге тийгиле, бир эркектин этегин кармап, бактылуу болуп, бала чакалуу болуп, бараң шараңдуу бактылуу өмүр сүрүш. Кыз бала үчүн эң чоң бакыт өзүнүн баласын көкүрөгүдө сүт бериши. Мындан артык аял үчүн бакыт жок. Ишенип кой. Гиннес рекордунан алып келесиңби? Анау өзүн өзү асып алган Дейл Карнегинин китебин алып келесиңби? Бардыгын окуп чык. Аял үчүн эң чоң бакыт бул баласы. Мындан артык бакыт жок. Бирок баласын карабай, курсагындагы баласын карабай измена кылып аткандар. Каяка барасыңдар? Кантип күйөөңдүн көзүнө чыгып саласың дейм. Кантип. Тобо кыл. Күйөөңө барып мен измена кылам деп айтпа. Азыр тобо кыл. Жараткан мен өзүңөрдүн араңарда сыр болсун. Жараткан сени кечирсин. Кыз жигит болуп жүргөн жигиттерге эң чоң 2 эскертүүм. Биринчиден, эгерде бул
Динден эмес, саясаттан эмес, бизнестен эмес. Мен силердин тематикаңарга 5-класс болсо 5-класс, 1-класс болсо 1-класстын тепкичине түшүп сүйлөгөндүн аракетин кылам. Чындыгында ошондо жетет да. Мен силерди балаңарды билип турам, сезип турам. Ошо ситуацияга кирип ичиңердин баягы именно чектин жарасын таап ошону суруп алгым келет да. Дарылагым келет. Кыз-жигит маселеси болбош керек. Бирок болуп алдың, эми аны айыктырыш керек да. Көп кыз-жигит боо деп айтып коет, бирок болуп жабыркап жүргөндөрдүн дабасын ким түшүнөт? Мисалы үчүн. Айтайын дегеним эмне? Эгерде девушкаң сага кыянат кылган болсо, сен үйдөнөм деген сонун ниетиң бар эле, мечталарың бар эле, ал менен дүйнө кыдырам, Түркияга барам биринчи, андан кийин Европага, башка максаттарың, мечталарың өтө көп эле. Мисалы үчүн. Ал менен көп нерселерди пландап койдуң эле. Ал 40-га чыдап, 41-ге чыдабай измена кылып кеттиби? Эми ушул жерде сенде эки жол калат. Биринчиси аны кечирип, ак никеңе алып, буга чейинки процесстердин бардыгына көз жумуп, мындан кийин аял кылып алып кетиш. Экинчи чечим, эгерде ушундай кылыш колуңдан келбесе, анын каталарына көз жума албасаң, сага чейинки белгисиз же белгилүү болгон нерселерге көз жумуп кое албасаң, мектепте кайсы бала менен кантип жүрдү, университетте, коллежде, ошто кантип жүрдү, аларда көз жума албасаң, мисалы үчүн. Көз жумуп кечирип жашап кетишиңе көзүң жетпесе, анда көзүңдү катты кыстагын жийиштир. Ага үйлөнбө. Ал өзүнүн эшик арабасын өзү тартсын, сен бул жакта сону ташка табасың. Аны дагы кыйнала, өзүң дагы кыйнала жигарым. Ашып барса 3-4 ай кыйналасың, ал жагы жакшы болот. Эми өзүңө сурап, эркекке өзүңө суроо берип көр. Канча сүйүү башыңдан өттү мындай тоок сүйүлөр турабы. Бул дагы өзү келер яр, өзү кетер яр. Ошондуктан аны дагы өзүң дагы тынч кой. Өмүр бою антип бири-бириңерди мээңерди жеп жүрө албайсың го. Аялың эртең жакшы иш кылып, сооп иш кылып келе алса дагы, анага келип атат дейсиң да. Көзүңө шайтан көрүнө берет да. Ар дайым желкесинде шайтан отурат. Бир жерге кетсең дагы кычалат болосуң, ана измена кылат баары деп коркуп үйдүңө отурасың. Ал үйдө отурат негизи. Например, намаз окуп отурат. Бирок баары бир сен күмөндөсүң да. Ушу күмөн сени өмүр бою жейт. Эгер ошол нерселерге даяр болуп көзүңдү жума алсаң, анда үйлөн. Ал бирок духуң, эркектигиң, намысыңа жетпей араны ачык кыл экен. Сага чечим ушул. Инстаграмга сүрөт койгон кыздардан этият бол. Балдар кыз издеп жаткан учурда бүгүн соцсеттен издейт да. Үйлөнүш үчүн кызды соцсеттен издейсиңби сен? Кайсы бетиң менен соцсеттен кыз издейсиң? О соцсет бүгүн көп нерселерге себепчи болуп атат. Ал кыздын эң жаман нерси билесиңби? Ал центр внимания да. Ал ар дайым внимание талап кылат. Бир эле сенден эмес, өтө көп эркектерден талап кылып үйрөнүп келген. Аны 1000ден ашык подписчиги бар, мисалы үчүн. 1000 эркек дегени да. О билесизби, кругуңа 1000 адамды чогулткун, канча ряд болуп чогулуп калат. 1000 аскер менен сели мамлекет алып койсоң болот бар. Ал коркунучтуу маселе. Үйлөнүп жаткан бойдокторго айтарым, соцсеттен катын издебей. Сага катын боло турган акылдуу адам, данышман аял. Сенин чынап кызматын кыла турган аял керек. Звезда болом, модель болом деп келип атабы сага, жөө коркунучтуу. Аягыдан өтө көп нерсе бар. Сулуу болсо, сулуусуна ишенип, модель болуп, көрүнгөн жерде шавырмасына реклама кылып, көрүнгөнүн эмесин, траппасын тазалап жүргөн болсо, көрүнгөн кийимди кийип алып, өзүнүн сулуулугудан башка эчтекеси жок камбагал кыздар бар да. Сулуулугудан башка эчтекеси жок. На парасат, на акыл, на көркөмдүк, на кооздук, на жылдызы бар. Анда сулуулугудан башка эчтекеси жок. Эртең 30га чыкканда бир төрөгөндө курсактары тырышып, беттерге тырышып, кампир, шаптол какы болуп калат. Копченый балык болуп калат. Баягы модельдерге тиешелүү, бардыгы эмес, модельдерге тиешелүү. Өзүн кыйын сездигендерге, теке бир болуп кеткендерди ушундай жер каратып коет эртең Кудай таала. Центр внимания болгондар да булар. Күйөөсү айтат, ери айтат, агасы айтат, кой жиштир, бул балаңды жиштир, кой десе дагы койбойт. Ага неге? Бир эркектин вниманиясы жетпейт да ага.
Мен мисалы айлык бир камагыл жөнөкөй балам. Силер дагы мени көрүп жаткандар көңүр биз сыяктуу эле балдар сыңар эчектин чоңойгон. Бизге асманга чыгып кеткен, миллиондогон күндө айлыгыдай нравицаларды алып турган, күндө центр внимания болуп турган, сулуулугундан башка мактана турган эчтекеси жок. Көрүнгөн кафесине кирип алып, бир кеп калыппыз деп билканы мынтип кыйшык тиштеп сүрөккө түшүп чыгарып аткандар, мактанып аткандар, эки эмчегин жарымды мындай кылып чыгып аткандар, мактана турган нерсеси жок, тоң коюп эмчегинин жамбашыдан башка эч нерсесине мактана албай аткан акылсыздар. Булар биз үйлөнө турган кыздар эмес, жигиттер. Мен ачык айтып атам муну. Да, жаман көрүшүң мүмкүн, ошондой кыз жакшы көрүп калгандыгың үчүн. Балким отурасың азыр дагы ошо нравицаларды басып коюп бирөөнүн жамбашына. Бирок уят. Ал сени үйлөнө турган кыз эмес. Сени кызматың кыла турган сага акылдуу бир аял керек, өмүрлүк жолдош керек. Сенин бир эле вниманияң ага жетпей калат да. Ал ар дайым көпчүлүк адамдардан личкасынан миңдеген мактоолорду алып турган, сен красавицасың деп сообщенияларга жооп берип турган, ар дайым менен киного барып жүргөн, ар дайым бирөөнүн машинасына чыгып жүргөн, көчөдө дагы ар кимден деп мактоо кылып жүргөн. Сага аял болобу? Да, бардык эмес. Бирок ойло. Бул менен бирөөнү жаман көрсөтүп, жек көрсөтүп, же андай кыл, мындай кыл деген маселе жок. Болгону үйлөнгөнгө чейинки процесстеги жигиттерге, бойдокторго тиешелүү маселе. Кадамын ойлоп бас. 20 жыл мурда күйөөсү бар аял экен, кыз экен дей турган болсо, мисалы болуп койду деген темалар болсо, ал кызга эч ким жакшы жаман көз менен карабайт эле да. Бүгүн намыссыз эркектер көбөйдү. Ери болуп туруп, барлыгын билип туруп, ага жакындык кылган, ар кандай сөздөр менен Россияга кетишин аңдып турат, Америкага кетишин билип турат. Шантаж кылып, ардекени ойлонуп табып, подумать этип, коркутам, аша кылам деп өзүнүн жеке кумарын бардык нерседен артык көргөндөр көбөйдү. Эң жаманы не билесизби? Эң жаманы, прям эң жаманы ошол нерселерге өзүнүн каалоосу менен барган аялдар бар да. Буларды эмне деп аташты билбейсиң. Эркек киши макул, хорошо, экинчи аялга алышы мүмкүн. Жараткан уруксат берген да, 4 аялга мисалы үчүн. Жараткан Аллах Тааланын буйругуга сен кантип бар чыгасың. Бүгүн кээ бир аялдар бир кылам деп туруп, өзүнүн арамга тозокко түртүп коюп атат да. Сен жүрдүң, мен дагы жүрөм деген мисал үчүн. Күйөөң бир жаманды ишти билип билбей кылып койсо, мисалы үчүн измена кылып койду, арамиш. Эми сен дагы тентекке теңелип терек бой секиресиң, такой бирөөдү какой бир, эрежелериңди, пункттарыңды түзүп аласың өзүң. Ошентип өзүңдү актагың келеби? Ошентип кайф, рахат, күнөө мурдатан бери кылып жүргөн, кылышы каалаган времяңда ошол пункттарды күйөөңө себеп кылып көрсөтүп алып, арамиштерге өзүңө эшик ачасыңбы? Эмне үчүн бир жалганың сени экинчи жалганыңа түртөт? Эмне үчүн бир күнөө сени экинчи күнөө кылышыңа түртөт? Эмне үчүн арамыңды эч токтотпойсуң? Эмне үчүн кыянатыңды эч токтотпойсуң? Эмне үчүн изменең ар дайым токтобойт сеники? Дегиң келет. Бирок биз айта беребиз. Хидаят Аллахтан. Жараткан Аллах Таала өзү бербесе, о жүрөгүң аяга сигналды бербесе, миллион жолу сүйлөө бекер. Эртең кыңшып ыйлайт. Бутун инвайт кылып коюп, өмүр бою келеске отуруп койгондо бирок кеч болот. Бүгүн аялдын көз жашы дейбиз, аялдын көз жашы, ой, коркуп, аялдын каргышынан корк. Да. Бирок билдирбей, тизгининен, ичинен кыянат кылып жүргөн аялдар жок эмес. Андайлардын эркектери ыйлабайт эмес. Эркектин каргышы, эркектин көз жашы деген бар. Бул дагы өтө катуу тиет. Айтайын дегеним, урматтуу эже карындашым, эч качан измена кылбаңыз. Эркек үчүн удар нерсе. Жаткан кабырдагы мүрдөлөгүнө прям тик тургуза турган, эркекти прям бычаксыз сое турган нерсе, өмүр бою унутулгус ударды бере турган нерсе бул измена, кыянат кылышыңыз. Өзүңүздү эч качан актабаң. Киного эле барып койдум, мороженое эле жеп койдум, колум эле кармап койду, көкүрөгүмдү эле жарымын кармап тиштеп койду дебең. Сиз пистапочок эмессиз, килекейин ачып кое турган. Кудайым өзү кечирсин.
чындык ачуу болот. Бүгүн кээ бирөөлөр айтат, аялдар тууралуу көп сүйлөйсүң дейт. Бүгүн аялдар бакталбай айтат да, сыйланып урматталбай айтат. Мен ар бир темада сүйлөйм. Спорт, бизнес барлык темада сүйлөйм. Ар ким өзүнө тиешелүүсүн табат, сөз эсин табат. Азыр 7 жолу 5 жолу измена тууралуу сүйлөсөң, сөз эсин табып чыдай албай атат кээ бирлер. Мисалы үчүн. Неге? Себеби өзүндө косяк толтурат, көтөрө албай атат. Сөз жеткириш тактикасы бар. Ичин жүрөктөн жетип барыш маселеси бар. Эгер сиздин косягыңызды, ишиңиздеги косягыңызды мен алып туруп, чындап сизди керектүү жериңизге жеткизе алсам, бир здравствуйте, дети дегенди мен 40 түрдүү айта алсам, анда мен чындап мугалиммин, тарбиячымын. Бир мугалим бар и жакшы окуучулар бар, жаман шок окуучулар бар. Ата-энесине канчалык шок болбосун, ал бала алтын бала да. Ата-энесинин алдында сүйлөшсөңүз, о шок баланы жакшы көрүп каласыз кадимки. Неге? Ата-энесинин көзүнчө өтө жакшы да. Шок балабы, жаман балабы, жакшы балабы, акмак балабы мектепке келип партага отуруп берсе эле, мугалим аны тарбиялаш керек. Кайсыдыр бир деңгээлде ага бир пайда бере албаса, анда мугалимде айып. Жеке менин түшүнүгүм ушундай. Ал партага чейин келип отурган процесс бул өтө чоң процесс. Вообще келбей атса анда башка. Бирок сага чейин келип берип атабы, күчтүү мугалим итти дагы тарбиялайт, ишенесизби? Адам сиркке ойнотуп атат зебраларды, жопай жаныбарларды. А сиз мугалимсиз го. Мугалим мастер болуш керек. Күчтүү болуш керек, баланын тилин таба билиш керек. Темадан чыгып кетип атам. Чогуу сөз айтканда учурунда эфирлерден көргөн болсоңуздар керек. Суроо келген телевизордон түз эфирден болуш керек. Эрим болуп туруп кыянат кылдым деген теманы айтканда, телевизорум жарылып кеткир деп айткам. Бүгүн ушундай иштер болуп кетип атат, телевизоруң эмес, үйүң кошулуп жарылып кеткир деген келет да. Сен измена кылып аткан машина жарылып кетсин деген келет. Сен көрүп аткан киноң кошулуп жарылып кетсин деген келет. Казакстанда ачып кетти, аялы менен башка эркек менен, башка аял менен барып кино көрүп. Бүгүн ушундайлар уялбай, коркпой отурат сахнада. Чындыгында. Ери болуп туруп башка эркекти жетелеп алып киного көрүп. Уялбастан бети жок бетбактар. Намыссыздар. Кудайым өзү сактасын. Жамандыктын эң жаманы бул измена. Глобуска кирип уурулук кыл, кечиримдүү. Айдай, Айлина бүт бардыгын подружкаларын чогултуп келип күйөөңдүн бутун сындырып кой, кечиримдүү. Тамдан өзүң таштай бер, кечиримдүү, бардыгы кечиримдүү. Аялды бардык нерсесин кечирсе болот. Изменадан башка, кыянаттан башка бардыгын аялдыгын кечирсе болот. Аял аярлуу. Досуң алып келсең катын дейсиң. Катын деген жашырын деген. Даже досторуңа көрсөтпөйсүн да. Эң ишеничтүү досторуңа катыныңды көрсөтпөйсүн. 2 комнат болсо, ошо мейманканага киргизесиң досторуңду. Кухняда иштерди кылат, чай пайдардап, ошого чейин эшикке чейин келип, күйөөң чакырыш максатында эшикти кылдатат аялы. Күйөөсү чыгып досторуна көрсөтпөсөң, чай пайда алып өзү алып кирет. Биздечи достор барбы, башкасы барбы, аял алып келип кызмат кылып жүрөт. Эңкейип. Бул туура эмес. Айтайын дегеним, эң жакын, эң туугандарың башкалардан аялын кызганышың керек. Бүгүн өзүм билем, өзүм өтөгүң төргөй элем деген аялдар өтө көбөйдү. Да, бул сөз эсин табат. Айтайын дегеним, аялдын өзүндө аягында болуш керек да бир нерсе. Бир калбы болуш керек. Кой, мен өзүмө келейин. Мен эрге тийдим. Бир эркектин бир этегин кармай турган учурга келдим. Жашым 18-ге чыкты, 20-га чыкты. Эртең апам бар, апамдын жүзүн жерге каратпашым керек. Тайне таятам бар, мисалы үчүн. Бүт айыл бар, мени карап турат. О, BBC эжерлерибиз бар көчөдөгү. О, Нуртилек, Айзирек деген апаларыбыз бар. Алар тилин учуда жүрөт, бутуда эмес деген сөздөр бар. Токтолоюн дебейт да. Арам үстүнө арам, измена үстүнө измена, кыянат үстүнө кыянат. Тынымсыз. Факт, далилдери менен мына деп көрсөтүп турасың. Бирок кайра измена кыла берет. Аялды айтайын дегеним, бардык нерсесин кечирсе болот, изменадан башка. Изменанын себеби так болсо, далилдери факт бардыгы жайнап тура турган болсо, андан 6 секундта кач. Да, кач.
Kaç, абсолютно kaç. Ал кол тийгизишиңе ылайыктуу адам эмес. Жийиркеничтүү адам. Ал өзүнүн жолун, багытын тандап бүттү да. Ал өзүнүн жолун тандап бүттү. Өмүр бою өзүңдү кыйнабай кой. Эчтирип сал. Измена кылган аялды эч качан кечирбе. Измена кылган, кыянат кылган аялыңды эч качан кечирбе, эгер сен катын болсоң. Бүгүн аялың измена кылды мисал үчүн. Эгер сен кечире албасаң, өмүр бою ошону ичиңе жутуп жашай албасаң, аны күндө бетиге чапчысаң, сен измена кылдың, кыянат кылдың, киного бардың, мороженое жедиң, машинасында жаттың, андай кылдың, мындай кылдың деп айта бере турган болсоң, ошону ичиңе жутуп сактай албай турган болсоң, кечире албасаң, унута албасаң, аны лучше ажыраш. Аны дагы өзүң дагы кыйнама. Бул жигит кыз болуп, бүгүн измена кылып, бири-бириге кыянат кылып жүргөн жаштарга дагы тиешелүү. Зачем үйлөнөсүң ага? Ал өзүнүн мусор ящигин тандап бүттү. Өзүнүн мусор экендигин көрсөтүп бүттү. А мусордун ичиге үй саласыңбы? Не кереги бар? Не кереги бар? Тикендин ичиндеги балчыктарды ичиде сууган гүлгө жакында. Анын территориясы түшүнүктүү же балчык, бүт эле былчык. Курсактуу, ак кийимчен, өзүн жакшы көрсөткөндөр. Бою кыска, бою узундар. Ошон үчүн лучше жыйыштырып кой. Эгер аны дагы, өзүңдү дагы мээңди жегиң кебесе, 2 ай кыйналасың, максимум 3 ай кыйналасың. Ал жагы элестеген махаббат болуп калып кете берет. Анча-мынча зериккенде иштеп коесуң дагы, башка лучшийсин таап үйлөнөсүң. Аялдардан суранарым, эч качан измена кылбаңыз. Эч качан бирөөнүн машинасына чыкпаңыз. Машинасында бирдеке кылбаңыз. Киносуна барбаңыз. Бирдеке алып берсе кафесине жебеңиз, ичпеңиз. Бекер шаурма жейм деп рекламага катышып бербеңиз. Бардыгы ошондон башталат. Кудайым өзү сактасын. Бардыгы акчылык көрсөтүп, акчылуу жерден нерсе. Араларын көрсөтөрөмөн алыс кылсын. Аялдарды изменадан сактасын, эркектерди изменадан сактасын.